Ош шаарында тротуар куруу иштери жанданды. Учурда каланын Абакер Төрөбек уулу атындагы көчөлөрүндө таштаман басууга даярдоо иштери жүрүүдө. Мында 500 жана 600 метр узундуктагы жөө жүргүнчүлөргө жол салынып жатат. Курулуш ишин тендерден уткан Дормастер жана Алитрейд компаниялары жүргүзүүдө. Бир ай аралыгында аталган көчөлөр бүткөрүлөрү сапатына 3 жылдык кепилдик берилери малындалат. Бүгүнкү күндө айта турган болсок, негизинен эки көчөдө азыр тротуарлардын курулуш иштери жүрүп жатат. Абакер уулу Төрөбек 1, Абакер уулу Төрөбек 2 көчөсүндө. Ал эми бул эки көчөнүн экиге бөлүнүп калышынын себеби бир жагы бир тараптуу, бир жагында канал болгонуна байланыштуу. Ал эми экинчи жагында эки тараптуу болгонуна байланыштуу экиге бөлүп туруп, эки долбоор менен бергенбиз. Мындан сырткары бүгүнкү күндө өзүңүздөр болгондой мына тротуарларга чыгып кеткен торговый комплекстерди, зданияларды, курулуш объектилерин Ош шаардык муниципалдык башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бүгүнкү күндө толугу менен жылдырылып, биздин иштин дальше уланышына жардам берилип жатат. Договор боюнча ишти 2 миллион 200 утуп алдык. Өзү 2 миллион 700 ушундай эле биринчи место болуп. Сапатына биз 2-3 жыл беребиз. 2-3 жыл, бирок адандан көп турат. Мисал үчүн жамгыр жаап койсо, уже ылай болуп калат да. Жаш бала эмес, өзүм дагы чоң жолго жүргөнгө туура келет да. Ал эми балдар болсо ошол жерде жүрүп бар жолу баткак болуп, шыл кыйынчылык болот да. Анан азыр чындыгында эле таптакырында алдыга жылуу болуп атканын байкадык да. 2022 жылга жергиликтүү бюджеттен Ош шаарында тротуарга 30 миллион сом каралган. Бөлүнгөн сумманын 25 миллионуна 9 көчөдө жаңыдан тротуар түшөт. Калган сумма эски көчөлөрдү оңдоп түзөөгө жумшалат. Мындан сырткары республикалык казынадан 149 миллион сом Ош шаарында жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн ажыратылууда. Бул каражатка 18 көчөдө тротуар салуу пландалганын Ош шаардык жолдор башкармалыгынын жетекчиси Арзыбек Жунусов билдирди. Тротуарларды дагы бизде былтыркы переходящий объекттерибиз бар. Бул ирригаторда тротуарлар жүрүп атат. Чоң капиталдык жол куруу менен тротуарлар да салынып атат. Андан сырткары Алибеков деген көчөбүз бар чоң. Бул кеңеш Текеде. Анда дагы ошо чоң жол менен кошо тротуарлар курулуп атат да. Бул эң негизги быйылкы жумуштарыбыздын алгачкыдан өзүбүз айтып кетсек, андан экинчи этабы уже чечилди, маселе уже чечилди. Бул экинчи этабы республиканский бюджеттен 149 миллион келет тротуарга деп, именно Ош шаарына. Мына ошонун дагы азыр проекттерине архитектуралык иту топосъемкаларын бүтүрүп атабыз. Бул дагы бир 10 күндүн ичинде ошо толук топосъемкасы тендер бүтүп калат, анда жумушту баштайбыз. Ош шаарында тротуар салууга дээрлик 20-30 жылдан бери көңүл бурулбай калган. Каланын ички жолдору мында турсун, негизги көчөлөрүндө да жөө жүргүнчүлөргө шарт жаратылган эмес. Жүрөк оруткан көйгөй бир канча жылдан бери кала тургундары тарабынан көтөрүлүп келди. Анда мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга пандус маселесин да айтышкан. Бүгүнкү күндө бөлүнгөн акча каражаты биринчиден сарамжалдуу, анан кийин элдин көп жүргөн аймактарына ошол тротуарларды жана жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдорду оңдошу зарыл. Себеби шаарда эгемендүүлүк алгандан бери бир көзгө илинерлик, көңүл сүйөрлүк мындай бир жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдор жок. Андан сырткары мамлекеттик мекеме ишканалар болобу, ошол эле кафе, ресторан, бизнес борборлор болобу, бүгүнкү күндө алардын алдында дагы ошол эле тротуар, жөө адамдар жүрүүчү жолдордун жоктугу бул чындыгында жүрөктү оорутат. Мен бул сунуштарды колдоймун. Мисалга бүгүнкү күндө ошол эле көптөгөн жеке ишканалардын дагы кирип чыгышына мисалга жолдор жок да. Жоо адамдар кирип чыга турган жолу жок, стоянкасы жок эле ишканалар салып коюп атат. Ошон үчүн биринчи элге шарт түзүп туруп, андан кийин ошол ишканаларды ачса жакшы болмок. Кырсыктар дагы болуп атат, машиналар катуу айдагандан сүзүп кеткен учурлар дагы көп кездешип атат. Ошол тротуарлар болсо негизи жакшы болот эле. Анткени адамдар ошол өзүнүн жолунда, коюлган жолунда жүрөт. Кырсыктан дагы алыс болот. Анан жогору жактагылар ушул тротуар боюнча карап коюшса жакшы болот эле.
Ош шаарында 695 километр жол болсо, анын 325 километри гана асфальт. Калган жолдор Союз мезгилинде салынган бойдон турат. Жылына аларды жамоого 8 миллиондой акча бөлүнөт. Каладагы негизги көчөлөрдүн да эскилиги жеткен. Ички жолдорда өтө начар абалда. Мындан улам жыл ичинде Ош шаардык жолдор башкармалыгына 825 арыз даттануулар келип түшкөн. Кайрылгандардын талабын аткаруу үчүн Ош шаардык жолдор башкармалыгына 2 миллиарддын тегерегинде акча керектелери айтылат. Элден түшкөн арыздын саны суммасы 1 миллиард 600 бекен 600 миллион 1 миллиард 600 миллиондук арыз түштү да. Биз ошонун бир болгон 65 миллион 165 миллионун гана акча каражат бөлдүк. Эгер элдин толук талабын алыш үчүн шаардын бюджетинен көп акча каражат кетип калат. Өзүңөр билесиңер, бул эң керектүү гана жерлерди карап сунуш берилди, ошого гана акча каражат бөлүндү. Белгилей кетсек, 2022 жылга Ош шаардык жолдор башкармалыгына жергиликтүү казынадан 165 миллион сом бөлүнгөн. Каражат өткөн жылга салыштырмалуу 65 миллион сомго көп болгон менен мекеменин карызы 54 миллионду түзөт. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.